Маданият бул улуттун руханий күзгүсү. Маданият тармагы мамлекеттик саясаттын негизги приоритеттеринин бири болуу керек. Улуттун духун биз маданияттын деңгээли менен өлчөйбүз. Маданият дайыма жаңы көз караштарды, креативдүү ойлорду, духтун эркиндигин талап кылат. Ошону менен бирге биздин ата бабалардан калган улуу мурастарыбызды үйрөнүү, өздөштүрүү, аны жайылтуу, азыркы ааламдаштыруу мезгилинде өзгөчө мүнөзгө өттү. Бүгүн биз маданият жөнүндө сөз кылсак, демек улут жөнүндө сөз кылган болобуз. Маданият тармагы кардиналдуу өзгөрүүлөргө муктаж. Анткени ал улуттун уңгусу менен байланышкан ыйык түшүнүк. Кыргыз элинде маданият өзгөчө асыл нарк катары бааланып келген. Элибиздин улуу таланттары улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданияттын ажырагыс бөлүгү катары таанытып, океандай улуу маданий мурасты түбөлүккө жаратып кетти. Улуттук маданиятыбыз кылымдар бою түптөлүп, элибиздин салттын өзүнө бекем сиңирүү менен бирге, ал жалпы адамзаттык дөөлөт катары күчтүү агартуучулук, түзүүчүлүк жана гуманисттик руханий күчкө ээ. Анткени элибиз маданияттын көөнөрбөс булагы аркылуу өзүнүн нукура улуттук асыл сапаттарын сактап калды. Азыркы ааламдашуу доорунда улуттук маданияттын орду өзгөчө маанилүү. Анткени биз маданият аркылуу гана элибиздин асыл нарк дөөлөттөрүн сактап, улуттук асыл көрөңгөбүздү андан ары өркүндөтүп кетебиз. Маданият өлкөбүздүн мамлекеттик саясатынын ажырагыс бөлүгү жана стратегиялык башкы багыттардын бири болуп эсептелинет. Ошону менен бирге бул тармакта кардиналдуу реформаларды жүргүзүү зарыл. Маданият керектөөчү психологиядан арылып, түзүүчүлүк, жаратуучулук, жаратмандык багытка өтүп, жаңы чыгармачыл дөөлөттөрдүн жаралышына өбөлгө түзөө азыркы учурдун негизги милдети. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2013 жылы улуттук маданияттын стратегиялык багыттарын аныктоо максатында чоң концептуалдык иштерди жасады. Өлкөбүздүн маданиятын 2020 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы, улуттук кино өнөрүн өркүндөтүүнүн 2020 жылга чейинки концепциясы, Visit Кыргызстан туристик маркетинг долбоору жана ошондой эле улуттук телекөрсөтүүнү санариптик системага өткөрүү жаатында олуттуу иштер жүрдү. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас үчүлтүгүнүн ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кабыл алынганы улуттук маданияттын 2013 жылдагы ири жеңиши болду. Манас үчүлтүгүнүн дүйнөлүк ооз-эки мурастар маданиятынын үлгүсү катары таанылганы, жалпы улуттук рухтун салтанаты. Кыргыздын улуу чыгаан уулу, дүйнөлүк атактуу жазуучу, гуманист Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракеси өткөн жылдагы маданий иштердин туу чокусуна айланды. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык маараке алкагында республикалык масштабтан тартып, дүйнөлүк маанидеги иш-чаралар жүргүзүлдү. 30га жакын мамлекеттен келген интеллектуалдык чөйрөнүн чыгаандарынын катышуусу менен Айтматовго арналган форум өлкөдөгү маданий иштердин руханий ордосуна айланды. Жазуучунун 85 жылдыгынын урматына Ата бейит мемориалдык комплексинде Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү ачылды. Кыргыз бермети ысык көлдүн жээгинде дүйнөнүн булуң бурчтарынан келген интеллектуалдар Айтматовдун көркөм дүйнөсүнүн контекстинде ааламдык глобалдуу маселелер тууралуу пикир алышып, азыркы ааламдашуу заманындагы маданияттын орду жана озу ыйпасы жөнүндө мазмундуу терең ойлор айтылды. Канткенде адам уулу адам болот деген ыймандык концепт бул форумдун негизги лейтмотивине айланды. Маданият дайыма процесстеги тармак. Өткөн жылы улуттук маданият тармагында бир нече этаптуу иштер жасалды. Республикалык айыл маданият кызматкерлеринин таласта өткөн кеңешме семинары дээрлик айыл маданиятын көтөрүүгө, айылдык маданий инфраструктураны чыңдоого арналды. Бүгүнкү күндө айыл маданиятын көтөрүү маселеси Маданият министрлигинин приоритеттүү багыты катары эсептелинет. Нарын шаарында өткөн республикалык театрлардын фестивалю театралдык өнөрдү жандандыруунун жакшы карылгачы болуп калды. Бул фестивалга республикабыздын 20га жакын театрлары катышып, өздөрүнүн профессионалдык деңгээлин көрсөтө алды. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгынын алкагында өткөн Арт Ордо эл аралык театр фестивалю кайрадан жанданып, театр искусствосунун жаңы аянтчасынын жандануусуна түздөн түз таасирин берип, мыкты чыгармалар көрүүчүлөрдүн дүйнөсүн Айтматовдук эстетикага сугарды.
2013 жыл көп жылдардан бeri өткөрүлбөй келген Кыргыз маданият күндөрүн өткөрүүдө өзгөчө жыл катары бааланат. Акыркы 20 жылдан ашуу мезгилден бери колго алынбай келген кеңири масштабтагы Кыргыз маданият күндөрү бир боордош Казак Республикасында жогорку деңгээлде өттү. Кыргыз маданиятынын бир айлыгы расмий түрдө Астана шаарынан старт алып, Алматы, Тараз, Чымкент шаарларында бийик деңгээлде өттү. Кыргыз искусство чеберлери өздөрүнүн жогорку профессионалдуулугун, орошон талантын казак бир туугандарга тартуулап, эки элдин ортосунда руханий көпүрөнү куруп келди. Кыргыз искусство чеберлеринин өнөрү казак көрүүчүлөрү тарабынан жогору бааланып, чоң резонанс жаратты. Ал эми Астана, Алматы шаарында өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү казак массалык маалымат каражаттарында өзгөчө кызыгуу жаратып, алар кыргыз сүрөтчүлөрүнүн өнөрүн бийик искусство катары баалашып, зор кызыгуу менен кабыл алды. Кыргызстан барган сайын дүйнөлүк маданияттын эпицентрине айланып баратат. Көгүлтүр ысык көлдүн боюнда өткөн биринчи эл аралык Мейкин Азия популярдык музыка фестивалга дүйнөнүн 4 бурчунан Азия, Африка, Европа, Америка, КМШ мамлекеттеринен конкурсанттар келип, өзгөчө маданий майрам, ыр майрамы катары болуп көрбөгөндөй резонанс жаратты. Фестивалдын жогорку деңгээлде өткөрүлгөндүгү татыктуу бааланып, Мейкин Азия фестивалы дүйнөлүк фестивалдар ассоциациясынын жогорку баасын алып, эл аралык фестивалдар уюмуна каттоого алынды. Келечекте Мейкин Азия фестивалы Кыргыз бермети ысык көлдүн маданий брендине айланмакчы. Өткөн жылдын урунтуу окуясы катары маалымат саясатында улуттук долбоорду аткарууга жана аны жүргүзүүгө расмий старт берилди. Кыргызстан санариптик системага өтүүгө даяр экендигин жана ага карата өзүнүн саясий эркин билдирди. Санариптик система улуттук телевидениедеги революциялык кадам болмокчу жана биздин маалымат айдыңыбызга сапаттуу инновациялык технология батыл кирүүгө мүмкүндүк алды. 2013 жыл маалымат тармагын өнүктүрүү жаатында айрыкча маанилүү болду. Кыргызстан санариптик берүүгө өтүү менен байланышкан тарыхый окуянын босогосунда турат. Учурда санариптик берүүнү киргизүүгө даярдык көрүү боюнча баардык процесстер активдүү фазага кирди. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги мамлекеттик, коомдук, облустук телерадио компанияларды санариптик берүүгө өткөрүүнү уюштуруу, жарандарга маалыматтын ачыктыгына болгон конституциялык укуктарын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк түзүүчү программалардын социалдык пакеттерин түзүү менен байланышкан бүтүндөй бир багытта иш алып барууда. Министрлик өз аракеттерин айрыкча улуттук аудио көрүү продуктуларын өндүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жумшоодо. Сапаттуу телеберүүлөр айрыкча чек арага тилкелеш аймактардагы маалымат коопсуздугун камсыз кылуудагы ийгиликтин кепилдиги болуп саналат. Маалыматтык саясат жана массалык коммуникациялар департаментин түзүү дагы бир маанилүү кадам болуп эсептелинет. Заманбап маалыматтык мейкиндикте маалымат агымын жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын камсыз кылууда зор мааниси бар. Жалпыга маалымдоо каражаттар чөйрөсүндө техникалык прогресс менен шартталган маалымат агымынын көлөмү жылдан жылга өсүүдө. Бул милдеттерди чечүү үчүн департамент медиа рыноктун катышуучуларын бириктирүүгө, маалымат тармагын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга максатталган. Кыргызстан туризмдин мекени деп бекеринен айтылбайт. Улуттук туризмди өнүктүрүүнүн башкы маселеси бул Кыргызстандын бай табиятын, жаратылышын, тарыхый маданий мурасын дүйнө элине көрсөтүү. Өткөн жылдын акырында дүйнөгө белгилүү Forbes журналы Кыргызстанды туризм өлкөсү катары таанып, аны дүйнөлүк туристтик өлкөлөрдүн алдыңкы катарына кошту. Ошондой эле Кыргызстан туризм боюнча дүйнөдөгү 3 өлкөнүн катарына кошулду. Бул албетте улуттук туризм тармагынын чоң жеңиши катары бааланат. Министрликтин туризм департаменти Visit Кыргызстан аттуу туристтик маркетинг программасын иштеп чыкты. Бул программа дүйнөлүк туристтик уюмдардын зор кызыгуусун жаратууда. Маданиятыбыздын эң башкы багытынын бири кино өнөрү. Кыргыз киночулар үчүн 2013 жыл рекордтук жыл катары таанылды. 10дон ашуун кыргыз кинолору дүйнөлүк, эл аралык кадыр барктуу кино фестивалдарда башкы байгелерди жеңип алып, улуттук кино өнөрдүн бийик салтын татыктуу улап келүүдө. 2013 жыл кино тармагы үчүн өтө жемиштүү болду. Ошондой эле кыргыз эгемендүү кино тарыхында биринчи жолу
Мамлекеттик буйрутма менен Курманжан датка толук метраждуу фильмин тартуу үчүн республикалык бюджеттен 70 миллион сом бөлүндү. Бул демек кыргыз кино өндүрүшүнүн тарыхында этаптуу көрүнүш. Кыргызстан кино өнөрүнүн ордосуна айланып баратат. Өлкөбүздө жыл сайын 100гө жакын ар кандай аталыштагы кинопродукция тартылат. Өз демилгелүү киночулар дагы бул тармактын өсүшүнө өздөрүнүн салымын кошууда. Кыргыз маданиятына инвестиция тартуу оор көйгөй катары эсептелип келген. Быйыл маданият, искусство, кино, театр, музыка тармагына 20 миллионго жакын инвестиция тартылган. Ал эми театр көрүүчүлөрүнүн саны 3 миллиондон ашкан. Бир гана улуттук цирктин көрүүчүлөрүнүн саны 1,5 миллиондон ашкан. Улуттук кино театрлардагы көрүүчүлөрдүн саны 1 миллион 200 миңге жеткен. Бул маданият тармагында позитивдүү иштерден кабар берет. Албетте, маданият тармагында чечилбеген жана чечүүнү талап кылган проблемалар да аз эмес. Аны кадам сайын, жыл сайын чечүүгө аракет жасалса, улуттук маданиятыбызда чоң өзгөрүүлөр болот деген аруу тилек бар. Маданият улуттун рух күзгүсү. Бийик маданияты бар эл гана чыныгы маданиятты жарата алат. Андыктан маданияттын улуу сапарына ак жол тилейли. Бар бол өнөр адамы. Маданиятыбыздын рух дүйнөсүн асыл нарк, көркөм дөөлөт менен байыта бер. Senin akbırtı gözün burada da atarga dürbüsün deli. Mınma şonda vay biçe atı karraptır deli. Atandın görü dünya tozu kolgun uçukta. Cer yügülgün tümsükta Gengrimdin oyunda. Karadeniz boyunda orgu çan çıgat. Orguan çandı görgünde nekengin can çıgat. Atandın görü dünya orguan çandı karasa. Atasının akıl pardın çan eken. Anın artın karasa çoңғышқадай малайкен. Мұның артын қарасы çoңғырыңдың çan eken. Karasa gözgün gülünbейт, anın артын қараса. Қарағаш қаңарғымақ, арғымақтың çan eken. Adam başın жерге салып тұр, қарағандың төрт аты. Irak шығып алып тұр, қараса көзгün gülünbейт. Қара басқан тай торы, қайда кені білінбейт. Маңдай шөгім қақылы, батырдың көзін өткенде. Күңгереніп дайқылы, күнемін не болот деп. Қабырғасы сөгіліп, көздің яшы төгіліп. 63 мың өлім көт жағына көріне тұрған себебі ебін тапкөйнек елек. Есілден қалған семетей, қалкейнен екенім білелек. Ол ұятынды мұғырған.